Экинчи маселе, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен буга чейин Ашырбек Мойдунчук айттым эле, мына республика боюнча элдин баары сөз кылып атат да, зам министр $520 000 акча менен кармалды деп. Анан бул жерде демократиялык мамлекеттерде министр ошол жерден отставкага кетет да. Премьер министр дагы чыгып түшүндүрмө берет. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Эмне унчукпай отура бериш керекпи? Бүгүн биз улуттук банктан сурадык, 4 миллион акча списать этип отурат, бул деле уялбай отурат. Бул эмне деген мамлекет? Сиздин оюңуз кандай буга? Эми негизи туура эмес, абдан туура эмес көрүнүш болду. Азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Анан моралдык жактан, конечно, мен өкмөт башчысы катары дагы, министрлик дагы өзү моралдык жактан жанагындай бир соккуга дуушар болдук. Бирок тергөөдө азыр эми министр менен да сүйлөшүп атабыз. Ал кишинин өзүнүн жанагы иш боюнча эч кандай тиешеси жок экенин айтып атат. Бирок бул боюнча негизи сүйлөшкөндө аны министр айта элек. Бирок биз тапшырма бергенбиз. Ушул проекттерде ушундай бир жаман көрүнүштөр бар, текшериш керек депчи. Ошо биз тапшырма бергенден кийинки жыйынтык ушул болуп атат да. Эми бул жерде туура следствие болот, бирок моралдык жоопкерчилик бар да. Министр уялгандан эртеси кетиш керек да өзү негизичи. Мында уят болсочу. Анан кече биз комитетте караганбыз. Ошол жерде министр айтып атат. Ошол объект боюнча Госстрой экспертиза кылган, ошол методологиясын алганбыз деп. Кече Госстрой кечинде расмий жооп берди. Биз андай кылган эмеспиз деп. Биз күткөнбүз, бирок Минтранс бизге жөнөткөн жок, биздин тиешебиз жок деди да, расмий чыкты. Комитетте чыккандан. Буга эмне деп жооп берсе болот эми? Анткени булар алдын ала 30 миллиондук жолду 70-80 миллионго баалап, басын киргизип, өздөрүнүн долясын киргизип атат. Бул эмне деген нерсе? Бул ачыкка чыгып атпайбы? Бүгүн билесиз, улуу инсаныбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун мааракесинде болуп, биз азыр жумушка жаңы келдик. Мен аны эртең менен окудум. Аны териштирип анан жооп берейин. Анан негизи эле транспорт министринде жалаң коррупция деп ар дайым айтылып кетет да. Министр кое турган болсоңуз, конкурс жарыялабайсызбы коомчулукка? Элдин баары таразага салып, ээлеп анан коюш керек да, анткени коррупциянын баары ошол жерде болуп атат. Министрдин ордуна конкурс башка кишини дайындай турган чечим чыгып кала турган болсо, анда ошондой ага барыш керек да. Эл күтүп атпайбы ошону? Уят эмеспи кармап турсаңарчы? Мындай да, Абдулкадыр Маматович, жанагы текшерүүгө министр да өзү бизге келип ушундай менин күмөнүм бар деп айткан. Аны териштирейин, мен азыр эртең менен уктум. Териштирейин, анан сизге жооп берем. Рахмат.